Эки карышкыр. Байыркы убакта Токойдо эки карышкыр жашаган. Жакшы жана жаман. Алар ар дайым бири-биринин жанында болушкан. Бирок тынымсыз бат-бат урушуп турушкан. Жакшы карышкыр кубаныч, достук, жылмаюу жана боорукердикти билдирген. Ал ар дайым башкаларга жардам берүүгө, колдоо көрсөтүүгө, оюнчуктарын жана убактысын бөлүшүүгө даяр болгон. Ал эми жаман карышкыр болсо кайгыны, ачууну, көрө албастыкты билдирген. Ал тынымсыз башка жаныбарлар менен урушуп, алардын оюнчуктарын алып, ызылдаганы менен коркутуп, үркүтчү. Күндөрдүн биринде кичинекей аюу акылман кары үкүдөн: "Айтыңызчы, эмне үчүн бул эки карышкыр дайыма ушинтип урушат?" деп сурайт. Анда үкү: "Ар бирибиздин ички дүйнөбүздө эки түрдүү карышкыр жашайт. Сен кайсыл тарапка көңүл бурсаң, ошол тарап күчтүү болот" деп жооп берди. Кичинекей аюу ойлонуп, жакшы карышкырга жем берүүнү чечти. Жакшы карышкыр оюнчуктарды башкалар менен бөлүшүп, жардамга муктаж болгондорго жардам берчү. Кичинекей аюу жем бере баштаган күндөн баштап жакшы карышкыр мурдагысынан да күчтөнүп, жаман карышкыр болсо алсырай баштады. Көп өтпөй ачууланган карышкыр толугу менен жок болуп, Токойдо бир топ кубаныч, жылмаюу жана достук пайда болду. Бул жомокту балдарга айтып берүү менен жакшы иштердин маанилүүлүгүн жана алар күчтүү болуш үчүн жакшы сезимдерди азыктандыруу канчалык маанилүү экенин, ал эми жаман сезимдер тескерисинче алсыратаарын түшүндүрүүгө аракет жасайбыз.